30 жылдык биздин тарыхыбыздагы болгон эң бир чоң бир мамлекеттик проект десек деле болот. Бул өзүбүздүн эл арасында биздин мамлекет жана биздин эл утулуп калган, алданып калган катарында каралып келген проект болчу. Ушул маселени азыркы келген жаңы бийлик, өкмөт туура багытты тандап жана шайлоо убагында берген убадасыны аткаруу максатында бул алтын кенибизди элибизге, жерибизге, мамлекетке кайтарганы бул эң бир туура иш деп эсептейм. Мындан арыдан бул ишти токтотпош керек, улантыш керек. Мыйзам бузуулар боюнча аны мына комиссия иштеп атат, жаңы талдоо иштери жүргүзүлөт, анын баардыгы аныкталат. Бирок эң бир башкы бул жердеги чоң бир нарушение бул экологиялык катачылыктар болгон. Аны өзүңүздөр билгендей, баштапкы келишим боюнча кандайдыр бир белгиленген гана участок территорияны ачык деңгээлде иштетүү келишим түзүлгөн болчу. Бирок жыйынтыгында ал жер иштетилип бүтүп, территориядагы чоңойтконго туура келишип, булар мөңгүлөрдү бузганга туура келген. Келишим боюнча, эгерде адашпасам, аны мен бирок бир сыра карап чыгышыбыз керек. Бирок ошондой келишим бар. Мөңгүлөргө жеткен учурда подземный разработка деп коет, жердин астынан штольня деп коет, штольня менен кирип, рудан алып чыгып, комбинат иштетиш керек болчу. Ал өтө чыгымдуу, мурдагыдай өндүрүш багытындагы объемду чоң бере албайт. Өндүрүш объемундан түшүп кеткендерине байланыштуу булар ачык разработканы улантабыз деп өкмөткө кайрылышкан. Өкмөт экологиялык норманын баарын эске алып туруп, бул нерсени колдош керек болчу. Бирок өздөрүнүн кызыкчылыгы бул кайрылууда камтылгандыгына байланыштуу, ал баарын эле белгилеп калды го. Буларга уруксат кагаздарын берип, ачыктан ачык эле биздин мөңгүлөрүбүздү алып, төгүп, башка жака жылдырышып, ушундай иштерди кылган. Бул дүйнө жүзүндө эч бир мамлекетте мындай иш болуп көргөн эмес болуш керек менин билишимче. Бул дагы экологиянын чоң кесепеттерин дагы азыр изилдегенге туура келет. Анткени хвостохранилище жөнүндө дагы мен өзүм жеке оюм, жана ошондой эле башка дагы биякта эксперттер бар. Аерде дагы изилдөө иштерин жүргүзүш керек. Хвостохранилище кандай курулган, нормалар, баягы экологиялык нормалар баардыгы камтылганбы? Керектүүлөрдүн айтымына караганда, мен комиссияга катышкан эмесмин, бирок прессада окуп калдым. Геомембрана деп коет. Бул суу өткөзбөй турган слой деп коет. Геомембрананын үстүнө төгүлөт калдыктар. Ал химикалык реагенттер бар да, ушул реагенттер жер астына сиңип кетпеш үчүн геомембрана төгүлөт. Ушул кээинки жерлерге участкага жетпей калган дейт. Ушул жерлерден оор темир бар реагенттер жердин астына суу менен сиңип, Нарын дарыясына агып кошулат деген биякта мындайча айтканда, орусча айтканда опасениялар бар. Эгерде андай көз караштар чындыгында аныктала турган болсо, биздин өкмөттүн койгон 4 миллиард коюп атабы азыр? 4 миллиард бул четин эле кылып кетет. 100 миллиард койсо дагы анда эчтеке болбой деле калат. Анткени бул нарын суусун өзүңүздөр билесиздер, Центральный Азияны камтыган 3 мамлекет аркылуу өтүп, 3 мамлекет бул суудан пайдаланып ичип жүргөн дарыялардын бири болуп эсептелет. Булар азыр Комтөр Гол компаниясынын банкротко алып келатат. Ушинтип атып Центераны банкротко алып келет деп өзүнү жертва кылып булар көрсөтөт. На самом деле бирде чын-чынына келгенде биз жертва бирде Кыргыз эли, Кыргыз Республикасы, Кыргызстандын өкмөтү. 67%дан туруп эле биз келип 26%га келип түшүп калдык. Эмне себептен анча түшүп калдык? Баштапкы учурда биздин мамлекеттик 67% болчу да. Демек, инвестициянын баардыгын ким кылды? Кыргыз эли кылат. Өзүбүздүн лицензиябызды, өзүбүздүн алтыныбыздын бүт запасын алып, булар американский, Европанын банктарга алып барып көрсөтүп, аны залогко коюп, кредит алып келип эле ошону менен иштетти да. Аны биз өзүбүз эле толук мүмкүнчүлүгүбүз бар эле да, аны иштетип койгонго. Азыр эле ошентип иштеп алып кетебиз. Экологиялык мониторингдин негизинде гана биз азыр булар доказательство кылабыз. Экинчиден, баягында таможенный төлөмдөр бар болчу. Аскар Акаевдин убагында аябай чоң бул компанияга кыскартуулар берилген. Орусча айтканда освобождение берген. Ушулардын баарын көтөрүш керек. Алардан кайрадан бюджетке төлөтүшүбүз керек. Кечөөнү карадым, аз кааласаңыздар сиздерге да көрсөтөм. Так, 1 ай болуп калды окшойт, 2 ай болду жакында айткандай. Сайтында жазылып турат. Болгону 1,5 миллиард доллар Кыргызстанга 98-жылдан баштап комбинат ишке кирдиби? 97-ден кирди окшойт. Ушул жылдан бери төккөн налог, социальный налоговый платеждор 1,5 миллиард доллар болуптур Кыргызстанга. Закуп
заработная плата 700 миллиондой болуп тур. Закуп 500 миллионго жакын алыптыр. Анан Кыргызстандын дивиденди 92 миллион доллар болуптур. Элестетиңиз. Бул дүйнө жүзүндөгү эң бир чоң 21-кылымдын 20-21 кылымдын чоң аферасы. Дүйнө жүзүндөгү 20 крупный месторождениянын бирге кирген кумтөр месторождениясы мамлекет 67% дээлип турат. 33% канадский компания кирет. Жыйынтыгында биздин дробление болудан биздин суммабыз 26-га түшүп калды. А бияктан дробление болуп 4-5 крупный акция держателер пайда болуп калды. Анан биздин көз карашта азыр өкмөт бир гана кумтөрдү гана алып калсак, бул жеңишке жетебиз деген көз карашта болот. Ал көз караштан кайтыш керек. Азыр кумтөрдүн айланасында 5-6 крупный месторождениясы бар компаниялар айланган. То есть актив уже 6 миллиард, 10 миллиардка жакын актив уже көбөйүп калды. Мисалга, Өксүттөн былтыры Туркияда Өксүттө месторождениясын ишке киргизди, а жерде 40 тонна алтын бар месторождениядан алып, комбинат куруп ишке кирди уже. Бул деле Центра Голдко карайт. Центра Голдко карайт деген бул өкмөткө биздин Кыргызстандын байлыгы. 20 жылдан бери биздин кумтөрдөн тапкан байлыкты булар алып чыгышып, тиги Өксүттү сатып алып иштетишти. Маунт Миллиган деген Түндүк Америкада крупный месторождение бар. Ал Маунт Миллиганда эгерде жалганын айтпасам, 1,5 миллион тонна жез бар, мед. 200 тоннага жакын, 100 тоннадан ашык алтын бар. Ушуну 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алган кумтөр. Тоже биздин түшө турган дивидендти бияка кеткен. Жана ошол эмени месторождение сатып алабыз деп, биздин 33%дан турган акциябызды 26%га түшүргөн. Булар акцияны дополнительный эмиссия кылып, акция чыгарып туруп, Центра Голд акция чыгарып сатып ишкен. Ушундан биздин пайызы түшүп калган. Бул да эң бир туура эмес катачылык иштер болгон. Айтор ушинтип атып туруп 5-6 дүйнө жүзүндөгү эң бир крупный месторождение алган. Биз азыр кумтөр менен гана токтоп калбай, Центра Голдтун акциясын алышыбыз керек. Полностью. Ушинтип атып дүйнө жүзүндөгү эң бир чоң мындайча айтканда компаниянын азыр ээси болуп калабыз. Керек болсо биздин специалисттерибиз англис тилинде свободно сүйлөйт, түрк тилинде свободно сүйлөйт, мына технический разработкада иштеп аткан балдар. Канададагы Маунт Миллиганда эле биздин кыргыз балдарыбыз башкарып коет. Спокойно иштете алабыз. Туркиядагы Ноксту деле иштете алабыз. Проблемасы жок. Кумтөрдүн өзү менен токтоп калыштын кажети жок. Центра Голд алышыбыз керек азыр. Анткени ал биздин 20-30 жылдан бери алып чыгып кеткен урдалган байлыгыбыз бүт дүйнө жүзүндө чачылып турат азыр. Ушул темада иштешибиз керек азыр. Азыр калдык сактаган жайда 100 тоннага жакын алтын бар. Аны эки жолу бар. Хасахранилищени кайрадан которуп, башкадан жаңыдан кайрадан биз аны кайрадан иштеп чыгышыбыз керек. 100 тонна деген бул 6 миллиард долларлык байлык бар. Өзүбүз кыргыз өкмөтү иштеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Кыргыз алтын эсебинен, кыргыз алтын бир гана ушул тармакта активдүүрөөк иштеп, өзүнүн баягы инициативасын көтөрүп, чет жактан калдыкты иштетүүчү компаниялар аябай көп. Туркияда көп, мисалы үчүн Кытайда көп, ошол эле Канадада да, Россияда да көп. Ошол компанияларды чогуу чакырып, 50-50 кылып туруп деле сүйлөшүп деле калдык иштетсе болот. 50% кыргыз алтын алсын, 50% инвестор калсын. 160 миллион доллардай где-то биз эсептегенбиз. Кайрадан фабрика куруп, хозяйство курса, 6 миллиард долларды эң аз дегенде бир 10 жылда чыгарса болот. 10 жылда. Даже 7 жылда деле чыгарса болот. Булдан Кыргызстандын келечеги үчүн чоң пайда. Анын бир 2 миллиардтай потеря болсун, 4 миллиард калса, 2 миллиард Кыргызстанга, 2 миллиард инвестор калса да бул чоң бир жетишкендиктер болот. Жеке калган жаңы участоктарды изилдеш керек. Менин оюмча, Советтер Союзу учурундагы азыр биз токен тармагында иштеп атабыз. Советтер Союзу учурундагы көрсөтүлгөн запастар көп учурда кичинертип көрсөтүлүп калган учурларды көп байкатабыз. Мисалга 30 тонна алтын бар деп көрсөтүлгөн болсо, ал сөз түрдө же 60 же 50 тонна бар болуп чыгат да. Анткени булар өздөрүнө Союз убагындагы талап катуу болгон экен. Геологдордун берген данные иштетилип жаткан учурда 30 тонна чыкпай калып 20 тонна болуп калса, вся геологическая партия камалып кеткенге камалып кеткен учурлар болгон экен. Ушуга байланыштуу булар өзүн страховать этип азайтып койгон деген учурлар бар. Кумтөрдө деле азыр 500 тонна эмес, балки 1000 тонна алтын деле чыгып калышы мүмкүн. Анын баардыгын чалгындуу иштер көрсөтөт. Келечеги бар анын.